Саламатсыздарбы, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай кооз дасturкондун көркү болгон шашлык самсы жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Эң алгач чукур идишке 300 грамм ээленген унду салып, 1 чай кашыкта туз жана жарым чай кашыкта сода салып жакшылап аралаштырабыз. Андан соң бөлмө температурасында жумшартылган 100 грамм сливочный масланы ундун үстүнө салып, жакшылап бирдей масса келгиче аралаштырабыз. Эч кандай бөлтөктөрү калбашы керек. Анын үстүнө 1 жумуртканын агы жана 50 грамм айранды салып, камыр жасайбыз. Мына камыр жасап алдык. Аябай икемдүү камыр болот. Эгер фаршыңыздарды алдыңдан жасап алсаңыздар, тыныктырбай эле жайып бышыра берсеңиздер болот. Фаршка бизге ушулар керек болот. Видеонун астына жазып да калтырам. 3 картошканы чурканып өткөрөбүз. 400 грамм фаршты идишке салабыз. Үстүнө кыргычтан өткөрүлгөн картошканы суусунан ажыратып салабыз. 4 дана туурап алган пиязды да кошуп, 1 чай кашыкта туз, 1 чай кашыкта паприка, кара мурч, сире коштум. Сиздер өзүңүздөр каалагандай жасап алсаңыздар болот фаршты. Камырыбыз тыныгып чыккан соң 10 бөлүкчөгө бөлөбүз. Камырыбызды жайып баштайбыз. Өтө жуга кылып жаюунун кажети жок. Жайып алган соң бизге таякчалар керек болот. Фаршты таякчаларга жабыштырып, камырга коебуз. Камырды видеодо көрсөтүлгөндөй арча формасында кесип алабыз. Фаршы куюлуп агып кетпеш үчүн эки четин бириктирип коебуз. Видеодо көрсөтүлгөндөй өрүп баштайбыз. Биздин шашлык самсы 10 дана болду. Калгандарын да ушинтип жасап алабыз. Башында алып койгон 1 жумуртканын сарысына 1 чай кашыктан сүт кошуп, үстүнө сүртүп чыгабыз. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап, кунжут же кара зейтин сепсеңиздер болот. 180 градуста 20-25 мүнөттө бышырып алдым. Мына шашлык самсы даяр, аябай даамдуу жана кооз. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Достор, каналыбызга жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо биз менен даамдууларды жасаңыздар. Саламатта калыңыздар.